көптөн бeri папа менин жакында туулган күнүм деп намек келатат көптөн бeri. Я подарка хочу деп. Бүгүн кызыма жана кызымдын апасына жага турган белек дайындадык. Нурлан Насип кызынын туулган күнүндө апасы экөөнө батир белек берди. Эстрада ырчысы Нурлан Насип кызы Дарьянын туулган күнүндө апасы Асель Кадырбекова экөөнө батир белек кылды. Кызым Дарья 6 жашка толду. Бактылуу, келечегиң кең кыз болсун Данегим. Бул батир апаң экөөңөргө белек деп жазды ырчы Нурлан Насип. Мен апамды аядым да. Апа деген апа да. Апама сөз тийгизгим келген эмес. Ырчы Нурлан Насип Айзада Жамгырчиевага маек берди. Анда мурдагы жубайы Асель Кадырбекова менен эки жолго түшкөндө элдин сөзү апасына да тийгенине капа болгонун айткан. Ошондой оор учурда элге чыгып, апамда эмне күнөө сөз тийгизбегиле, кеп эки адамда өзүбүздө болуп жатса, башкалардын кандай тиешеси, күнөөсү бар деп айткым келген деген ырчы. Апасы тескерисинче азыркыга чейин балам жарашкыла деп келерин кошумчалаган. Дагы бир маекте Нурлан эгерде сиз жөнүндө китеп жазылып кала турган болсо, анын аталышы кандай болот деген суроого ырчы төмөндөгүдөй жооп берген. Мен баскан жолдор деп баарыны таң калтырган. Нурлан, эгерде сиз жөнүндө бир китеп жазылып кала турган болсо, аталышы кандай болмок? Мен баскан жолдор дерсең. Байлык, бийлик, бул акча деген убактылуу нерсе. Болуп келип кетчү нерсе деп ойлойм да. Бай адамдар чакырат. Бай адамдарга Ашырып да бериш мүмкүн, э? Ал ушунча эле ставкаң дегендер да болот да. Чын эле, бирок Нурлан карапайым үй бүлөдөн эле чыкпадыбы. Мурда айтып кеткендей, кичине кезинде ырчы же койчу болом дегенин баарыбыз билебиз. Ушундай жөнөкөй бала кантип бул даражага жетти деп ойлойсуздар. Албетте, өзүнүн аракети жана кичипейилдиги менен адамга болгон мамилеси баарыны таң калтырса керек. Дагы бир маегинде байлык, бийлик, бул акча деген убактылуу нерсе, бул келип кетчү нерсе деп ойлойм деген ырчы мырза. Бай адамдар да болот. Алардын мамилеси бир аз көңүл оорутат. Ушундай учурда болот. Кызмат акың ушунча элеби дегенде зээнин кейип кетет. Мага көбүнчөсү жөнөкөй адамдардын тоюна барган жагат деген ырчы мырза Нурлан Насип. Биз Асель экөөбүздө ошондой болуп калганда көп эле айтып жүрдүм. Элге айтпай эле го, экөөбүздүн жеке жашообуз. Экөөбүз аял киши экен да, по-любому баягы эмоциясын жашыра албайт. Мындай карапайым адамдардын тоюна барганды абдан жакшы көрөм да. Карапайым адамдар барсаң, аларындай чыгып, сен менен кошулуп, бийлеп, мен анан бетиңен өпкүлөшүп, эмелерин майдачыларын салып берип, калпак кийгизип, ушинтип жөнөтүшөт да. Койгон. Сүйүнөт. Анан байлардын тойлорунда көп барабыз деп, байлардын тойлорунда коробкада олтургандай адамдар да, бир эмеден чектен чыга алышпайт. Кой тура эмес. Этти вилка менен эмемен эмоциясын чыгара алышпай, мындай бири-бирине мындай аккуратно сүйлөп чыгып, бири-бирине жакшы тоз айтышып, мындай аккуратно бийлеп дей алышпай эле. Ал ошондой эле өзүнүн эң жакын досу жок экенин, болгону мамиле кылып жүргөн достору көп экенин да кошумчалап айтып өткөн. Ал эми социалдык тармактын колдонуучулары: "Жарайсың Нурлан, сен өтө мыктысың. Элдин сөзүнө көңүл бурба. Билесиң да, эл айта берет. Элди угуп жашасаң, тез эле ооруп каласың. Сен өзүң кызматыңды мыкты аткарып келе жатасың. Өзүңдүн ордуң бар кыргыз элинин алдында. Билем, канча жылдан бери сахнада жүрөсүң. Бир укпаптырмын, керсейген же болбосом өзүнөн кетип калган бала деп. Өзүң да көп жерлерде көрүп жүрөм, жөнөкөйсүн. Ушундайлыгыңдан жазба. Дайыма тойпоңдоп элдин кызматын кылып жүрө бер. Биз сени менен сыймыктанабыз" десе дагы бир интернет колдонуучусу. Нурлан, сен чынында жөнөкөй жана мыкты жигитсиң. Болбосом сенде ушундай мүмкүнчүлүк бар. Көп жерден өзүңдү көтөрүп койсоң болот. Бирок сен андай кылбайсың. Эл менен дайыма күлүп жайнап жүргөнүңдү эле көрүп жатпайбызбы? Эл деген ар кандай сөздү айта берет. Кана, ким эле ата-энесин сендей карап жатыптыр. Болушунча ата-энеңди ыраазы кылып жатасың. Бул аябай суктанарлык десем жаңылышпасам керек. Кана, ар бир бала ата-энесин сендей сүйүп караганда, азыркы учурда каарылар үйү болмок эмес. Балдары ата-энелерин каарылар үйүнө таштамак эмес. Айтпайын дейсин, бирок жаным кейип айтып жатам. Ай, Нурландын ата-энесине асылып жаткандар, өзүңөргө келгиле. Силер Нурландай болуп ата-энеңерди ошентип сыйлап, урматтап жатасыңарбы? Ушул суроону өзүңөргө бергиле. Ата-эне деген бул чоң белек. Урматтап сыйлаганды көрө албай ар демкени жаза бересиңер. Сөз жок силерге деп өзүнүн колдоо сөздөрүн калтырган. Ал эми Нурлан Насипке үй бүлөлүк бакыт, келечекте өзүнүн сүйүктүү жарын табат деген жакшы үмүттөбүз. Жана башка жаңылыктар түрмөгө видеого лайк басып, болсун
медиа каналына мына мынтип катталып коюңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Бүгүн 9 март 2025 жыл. Уулум Мухаммаддын ооруп жатканына байланыштуу сиздерден жардам сурап кайрылганмын. 3 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам башынан катуу удар алып, азыр баса албайт, отура албайт. Сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Көп түкүрсөк өл болот дейт. Жардамыңыздарды аябаңыздар, сиздерден суранарым. Азыркы учурда менин балам 4 жашта, отура албайт, баса албайт. Биринчи чет өлкөдө болгондуктан бизге $18.000 керек болууда. Ошондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Бизде андай сумма жок болгондуктан. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурат, жардамыңыздарды аябаңыздар. Менин да балам көптүн катарында ойноп күлүп басып кетишин каалайм. Кыргызстанга кереги жараган аалымдардан болсо дейм. Туткан орозоңуздар, окуган намаздарыңыздар, кылган дуаларыңыздарды, берген садака зекеттериңиздерди жараткан Аллахым кабыл кылсын. Бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Сиздерден үмүтүм чоң. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Аллах таалам ыраазы болсун барыңыздардан. Реквизит номерлерибиз бардыгы өзүмө тиешелүү. Банк номерибиз Кымбат К деп чыгат. 3197. Ошол эле номерде ойденги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Ал дагы өзүнө тиешелүү эле. Азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун сиздерден.